Дональд Трамп менен Зеленскийдин маселесин байкасаңыз мындай эле ойлонуп кенен. Бул жерде дүйнөлүк деңгээлдеги согуш кетип атат да. Бүгүн адамдар саясаттан сүйлөп, аны сүйлөп, муну сүйлөп отургандарды мынтип угуп тыңшап карасаң, бул жерде мындай болуп атат. Бирөө бир тарап Украина жак, бирөө тарап Россия жак болуп алып, ушинтип урушуп атканына күбө болосуң да. Мен уруш жакта эмесмин, Украина жакта эмесмин, Россия жакта эмесмин. Мен согушка каршы адаммын. Себеби ал жерде жөнөкөй калк өлөт. Жөнөкөй эл зыян тартат бул жерде. Эч бир согушта мындай жөнөкөй эл пайда тапкан эмес да. Мен ошол мазлум, зулум көргөндөрдүн тарабындагы адам катары кээ бир нерселерди айтып коюм туура көрдүм. Согуш болуп атат. Бирок ушул соцсеттеги согуштар өтө катуу кетип атат да. Бүгүн биз көзүбүз менен көрүп аткан, автомат менен атып эмес, көзү менен көрүп аткан маселедеги согуш өтө катуу кетип атат. Биз момундар эмне үчүн уктап атабыз? Биз мусулмандар эмне үчүн уктап атабыз? Ага баягыдакай шилтеме жазып коюп, буга нравится жазып коюп отурабыз жөн эле. Башыбызды кашып коюп, курсагыбызды сылап коюп. Мына орозо келди, орозодо көп адамдар көргөн нерсеси кино, клип, мультфильм, Рамазан ай жеп ичип уктап, кино көрүштүн ай болуп калды көп адамдарга. Көрүнгөндүн саясатын сүйлөп, көрүнгөндүн гыйбатын кыла турган ай болуп калды кээ бир адамдарга. Согуш маселеси болуп атат. Трамп ак үйдө ызы чуу кылды, башка кылды деп аны айтса, муну айтса, астына баягыдакайларды убакыт кетирип жазып, дагы бирдекелерди жазып, бирөө ага жооп берип койсо, ага урушуп, ызы чуу кылып, эмне сен бекерчисиңби? Сени кыла турган иштериң көп го. Ооба, урушту. Ал Зеленский актер. Актер, президент болгон. Келди, Европа, биздин биримдикке кошуласың. Ызы чуу болду, башка болду. Анан актерду коюп коюшту президент кылып. Анан ал шарттарды аткара баштады. А? Мынандай десең дейсиң, мынандай десең дейсиң. Мынандай сабактарды өтсөк, мектептериңе уруксат бересиң, университеттериңе уруксат бересиң деген маселени баардыгын кылышты башташты. Мында байкасаңыз, урматтуу мекендештерим, ызы чуу согуш өтө катуу кетип атат. Көз караш маселесинде катуу кетип атат. Соц сеттерде өтө катуу кетип атат. Бирок эмне болсо дагы актер болуп туруп президент болду. Андан кийин Американын ак үйүнүн тарыхында биринчи жолу президентке өтө катуу сөздү коркпостон айткан адам катары тарыхка кирип калды бул адам. Ушундай деп айтышыбыз мүмкүн.